2021-22 окуу жылынын башталышына карата республиканын жогорку кесиптик окуу жайларында 83 миңге жакын чет өлкөлүк студенттер билим алышты. Жалпы студенттердин 35%дан ашыгын түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка ылайык басымдуу бөлүгү 59 миңден ашык адам 71% КМШ өлкөлөрүнөн келген студенттер. Алардын саны 5 жыл аралыгында 7,7%га көбөйгөн. Муну менен бирге Өзбекстандан келген студенттердин саны кыйла өстү. Окуп жаткандардын жалпы санынын үлүшү 5 жыл аралыгында 11%дан 90%га чейин көбөйгөн. Ошол эле убакта 2017-18 окуу жылынын башталышына салыштырмалуу Казакстандан келген студенттердин үлүшү тескерисинче 43%дан 3%га чейин төмөндөгөн. Окуп жаткандардын санынын өсүү тенденциясы КМШдан тышкары өлкөлөрдөн келген студенттердин арасында да байкалууда. Алардын үлүшү өткөн 5 жылда 6 миңден 19 миң адамга же 3 эсеге көбөйдү. Муну менен бирге Индиядан келген студенттердин үлүшү бул мезгил ичинде 73%дан 63%га чейин төмөндөгөн болсо, ал эми Пакистандан келген студенттердин үлүшү тескерисинче 6%дан 31%га чейин көбөйгөн.